Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин саякат сабагыбыздын темасы Түндүк Муз океаны, физикалык, географиялык абалы жана органикалык дүйнөсү деп аталат. Бул сабакта силер Түндүк Муз океанынын физикалык, географиялык абалына мүнөздөмө бергенди үйрөнөсүңөр, органикалык дүйнөсү жөнүндө маалымат аласыңар, ошондой эле дүйнөнү таанып билүү ишмердүүлүгүн өнүктүрөсүңөр. Бүгүн биз силер менен бирге Түндүк Муз океанына саякатка чыгабыз. Ошондуктан биз өзүбүздү саякатка чыгуучу турист катары элестетебиз. Ал эми туристтерге алдын ала түшүндүрмө, эскертме берилет. Сөзсүз жылуу кийимдериңиздерди даярдап алыңыз, себеби ал жакта аба ырайы өтө суук. Фотоаппаратыңызды жаныңызга алыңыз. Түндүк Муз океанынын жаныбарларынын өңүнүн өзгөчөлүгү, бийик айсбергдер сизди кызыктырбай койбойт. Компас, дүрбү жана башка керектүү деп саналган буюмдар кол сумкаңызда болсун. Эң негизгиси сабырдуу болушуңуз керек. Анткени муз жаргычтар көпчүлүк учурда айсбергдер менен кагылышуу коркунучу бар. Алдын ала берилген эскертмеден эле силерде Түндүк Муз океаны жөнүндө бир аз элестөөлөр жаралды окшойт. Тааныш эмес жерлерге саякатка чыкканда алгач картаны карап алабыз. Анда эмесе картага көңүл буралы. Бул дүйнөнүн физикалык картасында көрүп тургандай Түндүк Муз океаны биздин жер шарыбыздын түндүгүндө, тактап айтканда түндүк уюлда жайгашкан. Ал башка океандардан климатынын катаалдыгы, тайыздыгы жана аны каптап турган мөңгү муздардын эбегейсиз көптүгү менен айырмаланат. Эмесе балдар, даяр болсоңор, сабырдуулук менен саякатыбызды баштасак. Бардыгыбыз дептер, контурдук карта жана карандаш ручкаларды даярдап алалы. Түндүк Муз океаны дүйнөлүк океандын бир бөлүгү. Океандардын эң кичинеси аянты 14 миллион километр квадрат. Евразия жана Түндүк Американын ортосунан орун алган. Атлантика океаны менен Норвеж деңизи аркылуу, ал эми Тынч океаны менен Беринг кысыгы аркылуу байланышып турат. Инд океаны менен байланышы жок. Материктер жөнүндөгү сабакта аралдарын кошо камтыгандай эле океандар жөнүндө сөз кылганыбызда деңиздер сөзсүз камтылат эмеспи? Себеби деңиздер океандардын ири бөлүктөрү болуп эсептелет. Сабак учурунда аталган баардык географиялык объектилерди контурдук картада белгилеп отурабыз. Гренландия деңизи, Норвеж деңизи, Баренц деңизи, Ак деңиз, Карск деңизи, Лаптевдер деңизи, Чыгыш Сибир деңизи, Чукотка деңизи, Бафорта деңизи, Баффина деңизи. Бул картадан көрүнүш. Эми контурдук картада Түндүк Америка, Евразия, Гренландия. Гренландия деңизи, Норвеж деңизи, Баренц деңизи, Карск деңизи, Лаптевдер деңизи, Чыгыш Сибир деңизи, Чукотка деңизи, Бафорт деңизи, Баффин деңизи жана Ак деңиз. Булардын ичинен Ак деңиз эң кичинекейи, ал эми Норвеж деңизи эң чоң болуп эсептелет. Эми балдар, аралдарына көңүл бурсак, аралдарды дагы контурдук картада белгилейбиз. Биринчиси Гренландия аралы, экинчиси Шпицберген, үчүнчү Франц Иосиф, төртүнчү Жаңы жер аралы, бешинчи Түндүк жер, Северная земля, алтынчы Жаңы Сибир, жетинчи Канадалык арктикалык архипелаг. Архипелаг балдар майда аралдар топтому экенин билесиңер. Ал эми изилдөө тарыхына токтоло кетсек, 16-кылымдын акырында Вильям Баренцтин саякатынан алынган маалыматтардын негизинде Түндүк Муз океанынын батыш бөлүгүнүн картасы түзүлгөн. Силер сүрөттө көрүп турган Вильям Баренц 1594 жылы Түндүк Муз океанына саякатка чыккан. Силер көрүп турган кызыл сызыктар ал Жаңы жер аралында жеткенде каза болуп, экспедиция мүчөлөрү 1597 жылы кайра кайтып келишкен. Андан кийин 1877 жана 78 жылдары Эрик Норденшельд биринчилерден болуп
Түндүк Муз океаны аркылуу Атлантика океанынан Тынч океанына, тактап айтканда батыштан чыгышка сүзүп өткөн. Силер көрүп турган кызыл сызык Эрик Норденшельдтин экспедициясынын маршруту. Ал эми 1977 жылы Арктика атомдук муз жаргычы биринчи ирет түндүк уюлга сүзүп жеткен. Муз жаргыч кемелер менен көптөгөн экспедициялар уюштурулуп, океандын тереңдиги, аба ырайы, муздун калыңдыгы жана башкалар изилденип такталган. Кийинки мезгилдерде океанды изилдөөгө самолеттор, вертолеттор жана космостук станциялар кеңири пайдаланылып жатат. Океан башка океандарга караганда тайыз, эң терең жери 5449 метр, силер көрүп турган Нансен чуңкуру, рельефи татаал. Андан сырткары Ломоносов, Гаккель жана Менделеев тогуркалары жайгашкан. Ушул аталгандардын бардыгын балдар контурдук картада белгилейбиз. Ал эми климаты арктикалык, ызгаардуу, абанын орточо температурасы кышкысын -40 градус, ал эми жайында -6 градуска жетет. Кыш мезгилинде океандын суусунун бетинин 90%-на жакыны муз менен капталып турат. Калыңдыгы 2-4 метр келген көп жылдык муздар басымдуулук кылат. Климатынын катаалдыгынан өсүмдүктөр менен жаныбарлар дүйнөсү анча өнүккөн эмес. Сүт эмүүчүлөрдөн белуха, морж, ак түлкү, тюлень жана ак аюулар мекендешет. Ал эми балыктардан нельма, навага, сайка жана треска. Ал эми канаттуулардан гага түндүгөрдөгү, чайка жана кайра. Транспорттук маанисине токтоло кетсек, башка океандарда кеме сүзүү мезгили жыл бою болсо, Түндүк Муз океанында бети муз каптап тургандыктан кеме сүзүү мезгили 2-4 ай. Ал эми муз жаргыч кемелер жыл бою сүзө беришет. Анда балдар өтүлгөн тема боюнча тесттик суроолорго жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Түндүк Муз океанында канча жаратылыштык калкак бар? 2. Арктикалык жана субарктикалык. Түндүк Муз океанында калкып жүрүүчү муздардын калыңдыгы канча метрге жетет? Ойлонуп көрөбүз. 2 метрден 4 метрге чейин жетет. 3-чү суроо. Төмөнкү саналган жаныбарлардын ичинен кайсынысы Түндүк Муз океанында жашайт? Албетте, ак түлкү. Кийинки суроо. Түндүк Муз океаны кайсы океан менен байланышпайт? Жообу Инд океаны. 5-чи суроо. Түндүк Муз океанына тиешелүү деңизди көрсөт. Ак деңиз, Япон деңизи, Аравия деңизи. Албетте, Ак деңиз. Бул деңиздердин ичинен эң кичинекейи деп атадык. Анда эмесе келгиле балдар, саякатыбыз мындан да кызыктуу болуш үчүн Түндүк Муз океанын космостук спутник аркылуу карап көрөлү. Бул жер планетасынын спутниктен көрүнүшү. Биздин өлкөбүз силер билгендей Евразия материгинде жайгашкан. Биз көрүп турган Кыргыз Республикасы албетте ысык көл. Кыргыз Республикасы менен Түндүк Муз океанынын аралыгы 3380 километр аралыкта жайгашкан. Бирок биз азыркы технологиянын жардамы менен бул аралыкты тез эле басып өтөбүз. Биз Түндүк Муз океанын көздөй, тактап айтканда түндүккө карай багыт алдык. Биз мына Түндүк Муз океанынын жээктерине жетип калдык. Силер көрүп тургандай балдар, Тынч океан спутниктен көрүнүшү, Тынч океаны берин кысык аркылуу Тынч океан менен байланышат, Атлантика океан менен Норвеж деңизи аркылуу байланышат. Түндүк Америка жана Евразия материктери, ал эми Гренландия аралы силер көрүп турган муз каптап турган. Эми азыр биз жакындатып карап көрсөк балдар, океандын рельефинин татаал экендиги көрүнүп турат. Суу алдындагы тогуркалары жана чуңкурлар бизге даана көрүнүп турат. Ломоносов, Менделеев тогуркалары
Нансен жана Амундсен чуңкурлары канчалык көк болсо, ошончо терең экенин биз билебиз, балдар. Силер дагы, балдар, Жер планетасынын каалаган бурчун каалагандай чоңойтуп, кичирейтип көрсөңөр болот. Биз бул көргөн Түндүк Муз океан спутниктен көрүнүшү болду. Силер көрүп турган Түндүк Муз океаны жана Евразия материги, анда жайгашкан Кыргызстан. Биздин Түндүк Муз океанына болгон саякатыбыз аягына чыкты. Бул саякатыбыз баарыңарга жакты деп ойлойм. Балдар, сабактын жүрүшүндө аталган бардык географиялык объекттерди контурдук картага түшүрөсүңөр. Ошондой эле тесттик суроолорду дептериңерге жазасыңар. Кыялымдагы саякат деген темада эссе жазасыңар. Анда саякатыбыз аяктап, өз мекенибизге кайттык. Саламатта тургула, балдар.